Жайына келіп көргін, мұрын жіттей албайсың, демал албайсың. Өзіңөрдің етіңерді өзіңөр жегіле дегендей. Полигон қайрадан ыйлай тұрған ахуалға келіп қалыптыр да. Шуну сөзсүз журналисттер келип айткандан кылыш керек беле. Күчтүүсү бок бербейт болуп эле, уурусу күч болсо ээсин доого жугат эле болуп атат. Бул жарабайт десем болот, освещение эмне болмок эле депчи. Ошо кабелдерди да аябай эң арзан кабелдерди алып келген, алар ысытпысы эле эрип баратчы, освещениячы. Өзлөрү кыскасы өзүлөрүн жыргалын көрүп атышат. Оода ошону таштаба десек, тетигилер макул деп айтты дейт. Сибирский язва мисалы аныкталып калса, киши өлүп калышы мүмкүн, коркунуч ушундай. Майла жок, жашап атабыз. Бишкек шаарындагы санитардык полигондун сак-сактап жашырганы барбы? Муниципалдык ишкананын жетекчиси бизге интервью берүүдөн баш тарткан күндөн кийин жанды албастап жамгырдын жааганына карабай полигондун кызматкерлери жаракка кеткен жараксыз тосмолорду жалтырата салабыз деп катуу аракет кылышты көрүнөт. Алардын жабыла иштеп жаткан, жанынан өтүп жаткан күбөлөр видеого тартып алышкан. Сокол медианын журналисттер тартып кеткен. Бүгүн саат 4 болуп калды. 2023-27 декабрь. Мына шуну сөзсүз журналисттер келип айткандан кылыш керек беле. Аркы бетте үйлөр турат. Случайно кулап кетсе, бирөө жарым бирдеме болуп калса ким жооп берет? Булар жизни жооп бербейт булар адамдарга. Эски тосмолору аз келгенсип, Бишкек санитардык полигон муниципалдык ишканасынын аймагына тегеректе электр жарыктандыруулары коюлган. Жарыктандыруу иштерин жүргүзүп, электр чубаларын тарткан жаран менен байланышып, телефон аркылуу маалымат алып, жолугуп, дагы видео аркылуу интервью кылууга макулдаштык. Жок, башка жагында ушкалар турбайбы, светтер илип турбайбы? Ошону деле негизи проекти менен чийиш керек болчу, проекти менен профилди эле кичинекей эле калыңдыгы кичинекей эле профили менен турбаларды алып келди, кеселик сайып эметип койгон да, мынтип айткандачы. Бул жарабайт десем эле болот, освещение эмне болмок эле депчи. Тайкеңизге канча бербей коюшту дагы? Тайкеша берди, в конце аягы Тайкеша деле Тайкеша макос кечкем саяктычы, эми сорошо болот депчи. Силерге 70 000 сом бербей коюшту. Тайкеңизге деле бир 30 000, 40 000 бербей койду, анда бир ар жак бир жагы менен 100 000 бербей коюптур да. Жатактан негизи жанагы эки бала бар, ошончо мен дейлен да экөө үчөө бар да, үчөөбүз негизи, төртөөбүз иштегенбиз элекпиз. аларды акчасын толук албай калды дем. Негизи по круговой камера коюлмак, камерада коюлган жок го дейм даже. Проектиде ошондо камера коюлуш керек беле, проект боюнча. Камера жок деп. Камера коюлуп, ар бир 100 метр сайын беле же 150 метр сайын беле, ана теги ылдый жакта бир кирпичтеме салынып атпайбы, бир жаңы полигондо эмес депчи. Офис депчи, лаборатория. Ошо жака негизи жандай камера койгон, жанагы головной эмеси, кабинет ошо жакта болмок да. Освещение ошо жака тартып, камераны ошо жака тартып барбак болсо, по идеечи. Камераны да силер коймок белеңер негизи установкасын? Негизи коймокпуз да. Койдурбай коюшту аны силерге? Камера акча мында болуп атат, тине болуп атат. Акча которуп атат мамлекетте эле, бизде алда эле эметти эле, анча чоңуп жүрдүк. Башында бирок проектиде камера дагы бар деген, тосмодо. Камерада освещение менен камера экөөнү эметмекпиз да. Жана силер орноткон тумбаларга эле камера коюлмак экен деп акылды ошондо. Ошо кабелдерди да аябай эң арзан кабелдерди алып келген, алар ысытпысы эле эрип баратчы, освещениячы. Күчтүүсү коюлмак да. Аяк жагынан да жешкенде көрөш. Негизи жана проектин силерге көргөзүптү белем, мынакей мындай камералар болуш керек, мындай проводдор менен тартыш керек деп. Ошого така иштемекпиз да. Ким жазат, бизди крайний кылып койбосун деп. Алар жок, свет крайний болбосо, дрейлер жазып баштабыз. Бирок бул жаран телефон аркылуу мындай маалыматтарды бергени менен кийинки күндөрү байланышы мүмкүн болбой, бизге интервью берүүдөн баш тартты окшойт. Ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум, Айбек мырзабы? Өткөндө байланыштык элек сиз менен.
Полигон тосмолор боюнча өткөндө байланыштуу элек сиз менен. Так, полигон боюнча? Ооба. Ошондон бери байланыша албай атабыз го. Жолугуп дагы интервью берип сапардыңыз беле. Ооба. Бул жаран санитардык полигондун аймагына тегеретек видеокамераларды дагы коюшу керек экендигин билдирген. Биздин тартыбоочу топ барган убакытка карап маалымдай турган болсок, эч кандай видеокамералар коюлган эмес. Тосмодон чыккан тополон гана эмес. Бишкек санитардык полигонунун ишмердүүлүгүнө жергиликтүү тургундар дагы нааразы. Анткени муниципалдык ишкана ветеринардык эрежелерди сактабастан санитардык полигондун аймагына малдын терилерин айдан ачык эле таштап жатышкан. Мындай көрүнүштү жашоочулардын бири видеого тартып алгандыгын айтат. Ошондо деле баягы ит күчтүүсү бок бербейт болуп эле уурусу күч болсо ээсин доого жыгат эле болуп атат. Мыналар жөн эле келип төгөт, терини төксө сасыйт бияк. Карга, кузгун, жапай иттер эптүү эмес көп болот. Жапай иттер жанагы токойдогудай эле уюшуп алып жүрүп канча адамдарды биякта малдарынан бери жеп кеткен учурлар болуп атат. Бирок ошондо да эми аны аттырып кайра ошол жерге көмүп берип атат. Өзүңөрдүн этиңерди өзүңөр жегиле дегендей элечи. Бул деген өкмөттүн эмеси жетсе эле керек ушуга, жок дегенде карап койсо дегеним да. Мына канча элдер ушул жерде жашайт. Азыр терини төгөт атканына мына тургундардын баары күбө болуп атасыңар да. Мына баары көр видеолорго тартып алып атпайбы? Ооба да ошону таштаба десек, тетигилер макул деп айтты дейт да. Сасыйт да бул эми өлө. Таштаба десек өзү моорекил эме. Бияка вообще-то промышленный эле мусорлор түшөт го деп эле шуян. Эми олар болсо эми уже эмени өткөрүп атышат. Таштаба десек, тигилер ташта деп айтты дейт. Өлүктөрдү, биттин өлүктөрдү, эмне өлүктөрдүн аралаш эмелер төккөнгө сасып. Ушта эле сасыйт, сасыган. Зыян эле дем ала албайсың. Айла жок, жашап атабыз. Ана тери перилерин сатып атат, эмес, көм салып атат, таштап атат, өлгөн иттерди таштап атат. Азыр видеолорун деле көрсөңөр болот. Ошондойлорду тартып элдер көргөн үчүн анан айтып атат да, жөндөн жөн эле кантип эле чыга берсин, мен мынаны токтоткула, аны токтоткула деп элечи. Биз деле наоборот өкмөткө жардам беркендин аракетиндебиз да. Азыр каржы кышында, кышта жит жок карышы. Жайына келип көргөн, мурдун жите албайсың, дем ала албайсың. Казат кайра төгүшөт. Темирлерин калдыратып сатып атышат, бирдеме кылып атышат. Швейнесектин аткотторундан тартышып өзүнчө аны эме үйүп салышты. ИИ баса, тигүүчү цехтердин калдыктары демекчи, мындан бир нече ай мурда Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамралиевдин тарткан видеосу социалдык тармактарга тараган. Өз сөзүндө вице-мэр полигондогу түтүндүн эң чоң көйгөйү тигүүчү цехтин калдыктары бул аймакка ташталып жаткандыгын айтып, муниципалдык ишканага алынган тигүүчү цехтердин калдыктарын өрттөөчү жабдыкты көрсөтүп, мындан ары бул жабдык аркылуу полигондун көйгөйү чечилип, кездемелердин кесиндилери дайыма өрттөлүп турат деп билдирген. За много лет не решалась проблема с задымлением. Задымления нету. Одна из причин задымления являлись швейные отходы. Вот развитием швейной индустрии у нас швейные отходы составили отдельную большую проблему. И это швейные отходы попадали на полигон, там она возгоралась, и проблема возгорания, задымления была основным бичом нашего города. Сегодня эти отходы утилизируются вот этим агрегатом, который полностью уничтожает, утилизирует швейные отходы методом термации, термической обработкой. И данное оборудование сжигает тоннами швейные отходы. Как вы видите, задымления практически нет, хотя там находится порядка полутонны швейных отходов. Вот здесь температура составляет почти 883 градуса. Эмильбек Мурзакулович Абдыкадыров инициировал решение проблем со швейными отходами. И данное решение найдено. И сейчас со всеми швейными предприятиями будет проводиться соответствующие мероприятия по вывозу именно производственных отходов со швейных цехов. И проблема с отходами будет решаться в нашем городе. Иштин баары бул вице-мэр айткандай болсо абдан жакшы болмок.
тилекке каршы тигүүчү цехтеринен алынган таштандылар өрттөлбөй тоодо үйүлүп, ал эле эмес, буга чейин жогору жактагылардын демилгеси менен жабылган эски полигондун орду дагы оңурайып казылып кеткен. Кээ бир тургундардын айтуусу боюнча, ал жерден темир казып алып, кайсы бир кызыктар тарап, акча жасоонун ыкмасы катары пайдаланып келет. Ошо эски таштанды бар, аякта алар өз кызыкчылыгына казып атышат. Аяктан темир алып атышат, цветной металл алып атышат. Ошону башка кишини жолотпой өзлөрү кыскасы үзүлүн жыргалын көрүп атышат. Ал эми кездемелердин кесиндилерин өрттөөчү жабдыкка токтолсок, интернеттеги ачык булактарда бул жабдык 9 миллион рубльга же болбосо болжол менен 100 000 долларга сатылып алынган. Эмнегедир мындай кымбат жабдык алынганы менен полигондун маселеси жакшы жагына чечилбей жаткандыгы күмөн туудурат. Бизге жеткен маалымат боюнча, бул 100 000 долларга алынган жабдык сатылып келингени кыйратып иштеген эмес. Андан тышкары жашоочулардын ыргытылган терилери боюнча тарткан видеосу дагы анык. Мындай маалыматты жарандык активист Нурмухамед Жаркынбаев билдирип, өзүнүн социалдык баракчаларына жайгаштырган. Полигон кайрадан ыйлай турган акыбалга келип калыптыр да. Баягы көмүлгөн жерди кайрадан казып, швейный отходдорду, койдун терисин, уйдун терисин ошол жерге таштап, кайра үстүнөн көмүп атышат да. Мунучу швейный отходдорду өрттөй турган койдун терисин, уйдун терисин, швейный отходдорду өрттөй турган аппаратты алышкан. Бирок ал аппараты 5-6 айдан бери, айтор келгенден бери бир дагы кызмат көрсөткөн жок. Бул жакта жанагы швейный отход терилерди өрттөй турган климатор ушуну көрсөтүп атат. Бирок бул эч нерсе өрттөбөй эле да, бул маякка көмүп атышат кайра. Эми бул аппарат иштебегенден кийин эмне үчүн элдин акчасын кетирип, бюджеттен акча кетирип сатып алышты деген суроо жоопсуз эле калып кетти. Экологияны бузуп, жарандарга зыянын тийгизбеш үчүн жогорудагы наркы кымбат жабдыкты иштетип, тартип боюнча кездемелердин кесиндилерин өрттөө зарыл. Ал эми ветеринардык эрежелерди сактабай, Бишкек санитардык полигону уруксат берди деп малдын терилерин ачык эле ыргытып жаткандар боюнча бизге тийиштүү тарап төмөндөгүдөй маалыматтарды билдирди. Алардын айтымында малдын терилери атайын даярдалган чуңкурларга төгүлүп, оозу бекем жабылышы керек. Анткени мал терилеринен адамдарды өлүмгө алып бара турган оорулардагы жугушу толук ыктымал. Анан негизи кандай сакталыш керек ошол терилер? Кандай жок кылыш керек эле? Негизи жок кылыш үчүн атайын яма беккари деп коет. Ар бир айыл өкмөттө салынган скотомогильник яма беккарилер болот. Ошоко барып ташталыш керек. Ал яма беккари населенный пункттан 1 километр алыстыкта туруш керек да. Ошоко барып убойный пункт, ошо айыл өкмөтү менен мал союучу жайдын ээси договор түзөт. Мен ошоко ыргытып турам. Бир жумада бир жолу деп өзүнүн эмелери болот, условияларычы договор. Аны ошоко барып ыргытып турушат да. Ошо яма беккариге ыргытылыш керек болчу. Ал яма беккари кандай болот? Яма беккари өзүнүн стандарттары бар. Населенный пункттан 1 километр алыстыкта жана ичин баары бетондолот, в глубину 20 метр. Анан үстүн баары полностью жабылат бетондоп. Кичинекей ооз эле болот ошоктон ыргытып турганга. Анан тегерек чети огороженный болот, забор менен тосулат. И ответственный бир киши айыл өкмөтүнөн бекитилет да негизи. Негизи ошол терини ошончолук бетондоп сыртка чыкпай тургандай кылыш керек экен. Сыртка ташталып аткан ошондой теринин таштандыларынын зыяндуулугу кандай? Терин таштандылыгы эми муну аныктагандан кийин ким ыргытып аткан жана кайсы жерден келгенин билиш керек да. Жок, мисалы оорубаган мал болсо, анда эми негизи зыяны деле жок. Анткени жугузбайт да оорулардычы. Жугуштуу ооруга аныкталбагандан кийин аны биринчи аныкташ керек да. Эми сибирский язва мисалы аныкталып калса, эгер ошол аркылуу адамга жугуп, адам кармап, адамга жукса, ал деген биринчисинен байкебиз айткандай эле 10 күн инкубационный период болот адам ичинде, пока баары өнүгүп эметкенче. Анан уже жаралар чыга баштайт. Аны уже токтотуш. Ошода уже летальный исход кетет. Киши өлүп калышы мүмкүн. Коркунуч ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда биз сиздерге президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен түтүн өчүп, иретке келтирилген Бишкек шаардык мэриясына караштуу Бишкек санитардык полигон муниципалдык ишканасынын азыркы кейиштүү абалы менен тааныштырдык. Албетте, кеткен кемчиликтерди калыбына келтирип, эрежелерге ылайык иш жүргүзүшсө, биздин редакциядагы ыраазы болуп, ал тарабындагы чагылдырып берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Барыңыздарга аманчылык тилейм, саламатта туруңуздар.